Instagramda миллионерлери. Булар акча коротуп бизнес түптөгөндөр эмес. Instagram баракчасында миллиондон катталуучусу бар аккаунттар. Биздин шоу-бизнесте 10дон ашык мындай аккаунт бар экен. Алар кимдер? Instagram баракчасы аркылуу кантип жана канча каражат табышат? Алгачкы миллионер айым Самара Каримова. Колдонуучулардын саны 1,7 миллион. Ачылган жылы 2014-жылы 22 мартта. Бир публикациясынын баасы 300-500 АКШ доллары. Кыргызстан боюнча алгачкы жолу миллион катталуучу топтогон. Самара Каримова мындай жаңылыктын урматына Бишкек жана Ош шаарларында кече өткөрүп, бир топ жакындарынын башын бириктирген. Бүгүнкү күндө Самаранын баракчасына Орто Азиядагы ар кайсы мамлекеттерден катталгандар бар. Жазылган комментарийлерди тазалабайт. Убактысы болгондо жаманда, жакшыда комментарий ээлерине жооп берип турат. Албетте, мындай кызыктуу баракчага жарнама боюнча да сунуштар көп түшүп турат. Самара айым Инстаграмда киреше булактарынын бири катары баса белгилеп келет. Бир публикациясынын наркы Кыргызстандын ичинде 300-400 доллар болсо, башка мамлекеттер үчүн 500 доллардан жогору болот. Инстаграмдан түшкөн каражатты кайрымдуулукка жумшаган Анжелика. Колдонуучулардын саны 1,5 миллион. Ачылган жылы 2013 жылы 24 июлда. Бир публикациясынын баасы 500 АКШ долларынын тегереги. Бул ырчы айым экинчилерден болуп миллион катталуучу топтогон. Эгерде күнү кызыктуу көз ирмемдерге бай болсо, күнүнө 5 сүрөткө чейин жүктөйт. Ырчы баракчасы аркылуу 50 адамдын жаңыдан баштаган бизнесин жарнамалап, катталуучулардын санын 100 миңге чейин жеткирип берген. Иштери жүрүшкөн бизнес ээлери болсо азыркы убакка дейин белектерин берип, ыраазычылыктарын билдирип келишет. Ал эми жарнамадан тапкан каражатын кайрымдуулукка жумшайт. Инстаграмдан каражат табууга кызыкпаган Нурлан Насип. Колдонуучуларынын саны 1,5 миллион. Ачылган жылы 2013 жылы 8 октябрда. Бир публикациясы 500 АКШ доллары. Мырзалардын арасынан биринчилерде миллион колдонуучу топтогон ырчы. Кесиптеши Асель Касымованын сунушу менен баракча ачкан. Бүгүнкү күнү 2 баракчасы бар. Экинчисин менеджер иштетет. Ырчы тааныштарын колдоо иретинде ишмердүүлүктөрүн акысыз эле жарнамалап берет. Акы төлөп жарнама кылгысы келгендер көп болгону менен бул жаткан чейин көңүл буруп, Инстаграмдан каражат табууга кызыга бербейт. Ошентсе да сурангандардан баш тартпайт. Ал үчүн 500 доллар акы алат. Адамга терс таасирин тийгизген жарнамаларды кабыл албайт. Алгачкылардан болуп жарнамалоо ишин баштаган Асель Кадырбекова. Колдонуучуларынын саны 1,5 миллион. Ачылган жылы 2013 жылы 24 июлда. Бир публикациясынын баасы 400-500 АКШ доллары. Ырчы айымдардын арасынан биринчилерден болуп жарнамалоо ишин колго алган. Асель айым бүгүнкү күнү Инстаграмдын активдүү колдонуучусу. Ал өзгөчө кол сүрөттөрдү киргизип, катталуучуларын суктандырып турат. Айымдарга керектүү кызматтарды табам десеңиз, Асель айымдын баракчасына баш багыңыз. Ырчы эни статусуна ээ болгондон бери балдарга керектүү нерселерди да байма-бай бөлүшүп келет. Арыктатуучу каражаттарды жарнамалоодан баш тарткан Айгерим. Колдонуучуларынын саны 1,3 миллион. Ачылган жылы 2013 жылы 1 июнда. Бир публикациясынын баасы 300 АКШ долларынан жогору. Айгерим баракчасына үй бүлөсүнүн сүрөттөрүн көп киргизе бербейт. Көбүнесе чыгармачылыгы тууралуу жаңылыктар менен бөлүшөт. Инстаграмда көрөрмандары менен байланыштыруучу көпүрөдө эсептейт. Былтыркы жылы ырчынын макияжсыз сүрөтү көп талкуу жаратып, жакшы комментарийлерге толгон. Күнүнө бирден сүрөт киргизерин, кээде жумалап киргизбей каларын баракчасын барактап отуруп көрүүгө болот. Башкалар сыяктуу жарнама менен да иштегени менен арыктатуучу дары-дармекти жарнамалоодан баш тартат. Жашоосундагы жаңылыктарды ачык айткан Чолпон Талипбек. Колдонуучулардын саны 1,2 миллион. Ачылган жылы 2015 жылдын 11 октябрында. Бир публикациясынын баасы сыр. Инстаграм социалдык тармагы Кыргызстанга жаңы келгенде. Алгачкылардан болуп катталгандардын бири Чолпон Талипбек экен. Катталуучулардын саны өскөндө баракчасын жакын адамына белек кылган. Өзү экинчи баракча ачып, андагы катталуучуларынын саны азыр миллиондон ашып отурат. Учурда Чолпон күнүнө 3-4 сааттык убактысын Инстаграмга жумшайт. Өзүнүн боюнгонун, жада калса төшүнө пластикалык операция жасатканын, деги эле жашоосундагы жаңылыктар менен бөлүшүп, катталуучуларына пайдалуу болгон ар кандай постторду жазат. Мурун жалаң орус тилинде жазса, бир жылдан бери кыргызча постторду жазып, көпчүлүктүн ыраазычылыгына арзууда. Баракчасына бир айда бир сүрөт киргизген Мирбек Атабеков. Колдонуучулардын саны 1,1 миллион. Ачылган жылы 2013 жылдын 12 августунда.
Бир публикациясынын баасы ар кандай. Мирбек мырза Инстаграмда миллионер болом деп эч ойлогон эмес. Себеби ал баракчасына үзгүлтүксүз пост жазып, сүрөт салбагандардан. Убактысынын тардыгынан айына бир сүрөт киргизип калган учуру болот. Эгерде жакшы көңүл бурсам, азыркыга чейин 2-3 миллион колдонуучу топтоп коймокмун, дейт ырчы. Мирбек мырзанын өзгөчөлүгү майда барат жарнамалар менен иштешпейт экен. Бир компаниянын жүзү болуп, бардык социалдык баракчалар аркылуу комплекстүү түрдө жарнамалайт. Инстаграм баракчасы аларга бонус катары эле кошулат. Мындай иштешинин суммасы компаниянын масштабына жараша болот. Балдарын Инстаграмга чыгарбаган эле. Колдонуучулардын саны 1,1 миллион. Ачылган жылы 2013 жылдын 24 июнунда. Бир публикациясынын баасы сыр. Бул ырчы социалдык баракчасына балдарынын сүрөттөрүн таптакыр киргизбегени менен башкалардан айырмаланып турат. Баракчасын чыгармачылыктагы жаңылыктарды, ийгиликтер менен бөлүшүү үчүн курал катары колдонот. Ананда дин тууралуу маалыматтарды байма-бай киргизип турат. Сындан коркпогон Айпери Кубик кызы. Колдонуучулардын саны 1 миллион. Ачылган жылы 2015 жылдын 11 декабрында. Бир публикациясынын баасы 300 АКШ долларынан башталат. Айпери коомчулуктун сынынан коркпойт. Ошон үчүн ар кандай видеолорун киргизип, элдин талкуусун жаратып турат. Ырчынын кош бойлуу учурунда бийлеген видеосу 2 күндө эле 500 000 кароо топтогону буга далил. Бул тууралуу өзүм кандай болсом ошону маалымат киргизем деп кошумчалап өттү. Ушундан уламбы ырчынын көрүүчүлөр же салма аккаунттар эмес, живой катталуучулар. Мындан улам аны менен жарнамалык багытта иштешүүнү сунуштагандар да арбын. Буга карабай ырчы өзүнө жаккан гана продукцияны жарнамалоого макулдугун берет. Буга чейин айына эң көп тапкан каражаты $6,000 болуптур. Жөнөкөйлүктү жактырган Данияр Эрматов. Колдонуучулардын саны 1 миллион. Ачылган жылы 2014 жылдын 17 октябрында. Бир публикациясынын баасы орто эсеп менен $400. Даниярга Инстаграмдан алгачкы баракчасын бир таанышы ачып берген. Ал кезде Данияр бул тармакты жакшы өздөштүрө албагандыктан таанышынын өзүнүн баракчасын кошо колдонуп жүргөнүн кийин билет. Ошондон кийин өзү кайрадан баракча ачып, андагы колдонуучулардын саны миллионго жеткизди. Данияр баракчасын жөнөкөй сүрөттөрдү киргизет. Жер тандап же ашыкча боекторду кошуп сүрөттөрүн жасала каалабайт. Инстаграмдагы Данияр менен реалдуу жашоодогу Даниярдын кескин айырмаланышын каалабайт. Баракчасын кайрымдуулук катарында колдонот. Алсак 2 балалуу жесир аялдын бизнесин жарнамалап берип, бул жарнамадан соң анын иши жакшы жүрүшүп кеткен. 3 баракчасы бар Айдана Дека. Колдонуучулардын саны 1 миллион. Ачылган жылы 2013 жылдын 14 октябрында. Бир публикациясынын баасы $1000 чейин болушу ыктымал. Жаш ырчы Айдана Дека 3 баракчаны иштетет. Биринчиси би студиясыныкы болсо, экинчиси сулуулук салонуна тиешелүү баракча. Ал эми үчүнчүсү өздүк баракчасы. Өздүк баракчасында миллион катталуучусу болсо, калгандарына 40 000 жакын адам катталган. Күнүнө бир сүрөт киргизет. Көп сүрөт киргизүүнү жактырбайт. Акыркы күндөн баштап ырчы кийинүү стили боюнча видео киргизе баштады. Маалымат булагы Леди Чекит Кейджи. Кыргызстан Кытайга 10 жыл мурун $10 миллион гана карыз болсо, учурда ал $1,7 миллиард жетти. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын коңшу Кытайга болгон карызынын көлөмү өлкөнүн ички дөң продукциясынын 30% чапчып турат. Бул тууралуу Дүйнөлүк экономика институтунун иликтөөлөрүнө шилтеме кылып орус басылмалары жазып чыгышты. Андагы маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын 2008 жылы Кытайга карата карызы $10 миллион ашкан эмес. Демек $1,7 миллиард карыздын дээрлик бары 11 жыл ичинде үйүлгөн. Расмий Пекин мындай суммадагы карыз акчаларды негизинен Кыргызстандагы энергетика тармагын, ЖЭПти, ДАТка, кемин подстанцияларын куруу, Кара Балтадагы нефтени кайрадан иштеп чыгаруучу заводун салуу сыяктуу ири долбоорлорго катышууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн берип турган. Мындан сырткары Кытайдын бир канча компаниялары жергиликтүүгө каршы чыккандарына карабай, Кыргызстандагы алтын казуучу жерлергеээлик кылып иштешип келишет. Ал эми эки өлкөнүн жылдык соода жүгүртүүсү $2 миллиард тегереген төссө. Анын 1,19 миллиарды Кытайдан кирген экспорттук товарлар. Бизден Кытайга болгону $100 000 гана товар кирет. Муну менен катар Кытай эгемендүү Кыргызстандан жолдорун оңдоого, археологиялык казууларга, атүгүл Кыргыз армиясын күчтөндүрүүгө миллиондогон акча каражаттарын берип келет. Ошондой эле Кытай акчаларына бир катар билим берүү мекемелери да курулуп оңдолгон. Ушул жылдын башында Бишкекте анти-Кытай митинги өтүп, анда бир нече оңдогон жергиликтүү тургундар кармалган. Ошентип Кыргызстан Кытайга болгон карызы боюнча Тажикстандан ашып түштү. Аталган мамлекеттин Кытайга болгон карызы $1,12 миллиард түзүп. Бул сумма сыртка болгон карыздардын дээрлик тең жарымы экени айтылат. Маалымат булагы Маалымат Чекит Кейджи.
Өзіңіз сүйген спортшыға ставка қойып, ақша ұтып алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетқа киреңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон ұтуштарга ээ болуңуз.